Пандемия убагында сарымсактын баасы бир паста эле асмандын башына жеткени эсиңиздеби? WhatsApp'та рассылка таратылып, анда бул сарымсак коронавирустан айыктырат деген имиш жазылган. Бул кадимки эле медициналык фейк болгон. Толгондо кой ушундай фейктер бар. Алар эпидемияга караганда тезирээк жайылат. Эмне үчүн ушундай болот? Мунун себеби коркууда жана кооптонууда. Мындай абалда адамдар эмнеге гана болбосун бирдекеге ишенип алып, үмүт кылышат. Сода ичишет, төнүн С деген компресс кылышат. Мындай кеңештерди интернетте ар ким бере берет. Айрымдар буларга чындап ишенип алышат. Башкаларды өз рецепттерин жана ден соолук боюнча лекцияларын сатышат. Психологиялык жактан адамдар үчүн узак дарылоого же туура тамактанууга караганда кереметке ишенүү оңой. Ушундай кереметтүү кеңештер өлтүрбөсө дагы бейтаптын алтындай кымбат убактысын алып койгону өтө чоң көйгөй жаратат. Бул тууралуу онкологдор көп айтышат. Кыргызстанда 5 айлык баланын төөнүн сийдиги менен дарылаган бир окуя болгон. Ата-энеси бул дары эч пайда бербегенин түшүнгөндө ооруканага 4-стадия рак оорусу менен кайтып келишет. Алдыңызда фейк турганын кантип түшүнсө болот? Биринчиден, баарына даба болгон турган дарыга ишенбеңиз, андайлар болбойт. Мындай маалыматтар ким айтып жатканын текшериңиз. Дарыгерби же блогерби? Клиникалык изилдөөлөр болду эле. Расмий булактар, ДСУ, Саламаттык сактоо министрлиги, Консенсус сыяктуу илимий сайттарды окуп салыштырыңыз. Видеону аягына чейин көргөнүңүз үчүн рахмат айтабыз. Сиз кандай медициналык фейктерди көргөнүңүз жөнүндө комментарий жазып калтырыңыз.